Жигиттер, дагы бир жакшы сумма келди. Бирок сумманы айтпай эле койгула бердик. Бул биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин жана футболист Эмирхан деген уулу өзү азыр Словакияга, кайсы башка мамлекетте экен. Анан ушу Аскар байке ушул аманатты берип коюңузчу, биз дагы интернеттен карап чекте тура албадык деп, ошол бир жакшы сумманы аманат катары бердим. Өзүнө тапшырып берип атабыз. Бишкек шаарында 2 жана 4 жаштагы балдар көп кабаттуу үйдөн кулап каза болушту. Мындай маалыматты Ленин райондук ички иштер бөлүмү кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, кечээ 16 март күнү саат 16:24 чамасында 102 кызматына Мөталиева көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде 2 бала 9-кабаттан кулап кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттоого алынып, окуя болгон жерге дароо ыкчам тергөө тобу барган. Милиция кызматкерлери 9-кабаттан 2021 жана 2023 туулган балдар кулаганын, алар алган жаракаттарынан улам ушул жерде каза болушканын аныктаган. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Белли кетсек, ушул эле күнү Бишкектеги 7 кичи районунда 6 жашар бала көп кабаттуу үйдөн кулап каза болгон. Бишкек Ошуна жолундагы төө ашуудагы тоннелде бири-биринен ашып өтүү же каршы тилкелерге чыгуу менен эреже бузгандар айыпка жыгылды. Бул туурасында ЖКБнын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, жол эрежелерин бузуу байкоочу камераларга түшүп калган. Бул фактылар боюнча жол тескөөчүлөрдү айдоочуларга тийиштүү протоколдорду түзүп, айып пулдарды салууда. ЖКБ коопсуздук үчүн жол эрежелерин так сактоого чакырат. Именно жана түнөлдө турган айдоочу мына. Урматтуу мекемештер, Россия Федерациясында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү, массалык кармоолор күч алууда. Чет жерде мыйзамды сактап, документтериңиздерди толуктап алыңыздар. Регистрация ИНН, СНИЛС, ОМС, ТМС, трудовой договор, медкарта, перевод паспорт, черный список, штраф, запрет баарын текшерип беребиз. Эң башкысы, сиздерге юридикалык жардам көрсөтүү кызматы бар. Юрист Канатбек мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7977 736 15 87. Мына айдоочу мына бус эмеси азыр экинчиси кармалат. Үйдүн балдары да иш алып барып атат. Анан түнөлдүн башынан бири-бириңиздерге эме кылып атсыздар, помеха кылып атсыздар. Ойлойсуздар мындай келип турупчу экөөбүздөн бир өтүп кетебиздерчи. Кандай бир өтүш мүмкүнчүлүк эмес да. Лучше мындай очередь менен өтүңүздөр, кезек мененчи. Расстоянияны кармаңыздар. Хорошо? Мындай токтоп атканда сразу кезек менен эми рацияңыздар бар, бири-бириңиздер менен группаларыңар бар, туурабы байкелер? Анан келип помеха кылсаңыздар, ичиндеги да чыга албай калат. Автоунааларчы. Сиз ошо менен келеткан автоунаанын да чыгышын кыйындатып атсыздар. Мындай түз турсаңыздар эле баары очередь менен чыгышы керек. Болду. Хорошо байкелер? Абайлап шашпай айдаңыздар, обгон жасабаңыздар. Хорошо? Анан обязательно мондай бир зигзагдар бар го, опасный повороттор. Ошол жерлерге баргандан кийин сөзсүз түрдө артыңардан обгон кылайын деген автоунаага белги берип коюңуздар. Болот же болбойт деп обгон кылыңыздар. Анткени алар силерди карайт да, видимость жок. Жай айдайсыздар. Асты жак сиздерге көрүнөт, 400-500 метрче. Эсил болбой атса, ачык болсо акырын берип койсоңуздар, уже тиги обгон кылып кетет, байкелер. Бири-бирибизди сыйлайлы, жакшы болот. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19-14-400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Болуп эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери
кусоктору бири бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ушул жерлерди массаж кылып өзүм ата энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Тажикстан, Кыргызстан границасы боюнча калп эле умный боло бербек эле. Фальш патриоттор, калп патриоттор, аны силерге окшогон бир саткынчы же бир качкын аныл жер чечкен жок. Аны реальный патриот чечти да. Эки жакка тең эле, эки жакка тең бирдей кылып калса эле чечилди. Границадан эч ким довольный болбойт. Границадан всегда эки жак тең недовольный болот. Зато муякта 6 айлап, жылдап бир жеринен келише албай атып чечтик деп атат. Угуп атасыңарбы? Ладно, достукту бериптир, достук ошо жерде эле ызычы болчу, постоянно ошо айылдын тургундары постоянно страдать этип эле жүрчү. Ал бери жакта болгон еще лучше агадан айтыптыр го. Эме деп айтты, аны могу күзүндө көрөсүңөр, салып бүтүрүп коет ушу, Кудайым буйрса, жай менен полный салып бүтүрүп коет. Андан да жакшы шарттары менен еще лучше жакшы айыл салып беребиз деп ошондой сөздөр болуптур. Анан калып эле умун иштете бербек эле, жана сууну головнойду көргөндө эмессиңер бирөөңөр, ошо могу сүйлөп атканыңар бар. Ошо головнойдун жанындагы сууну көргөн эмессиңер, ал суудан еще бир талааны бир жерди сугарып көргөн эмессиңер. Окшоштуруп эле ура бербек эле. Кыйын экенсиңер бар, өзүңөр чечпейт белиңер. Аны же болбосо мурун кайсы президент чечти эле, бирөөнүн да духу жеткен эмес. Монда мына согушуп, талашып, тартышып жүрүп, ызычы болуп жүрүп чечтик. Ушунда чечкенге шүгүр дегилечи, Чубак ажы айткан, даже тигилерге даже выгодныйраак болуп, бизге бир аз невыгодныйраак боло турган нерсе болсо дагы чечип бүтүрүп алыш керек деп Чубак ажы айткан. Биздики азыр теңме-тең чечилди. Жана головнойду 1,5 люкту биз алып турубуз, 1,5 ал алыптыр. Зато тажиктер алыптыр. Зато биз анын ордуна 750 гектар жер алдык деп. Калып эле ал головнойду мурда деле ошондой теңме-тең эметип келишкен, колдонуп келген. Ошон үчүн ызычы чыккан ошол жерден, ошо сууну талашып. Азыр аны деген биз алып алганда, мисалы үчүн наглет этип аркы берки болуп алганда дагы бир күнү согуш чыкма, кал суу талашып. Калыс болуш керек да, өтө эле монда ач көздөнө бербеш керек да. Ошол жерди силер бир да жерин көргөн эмессиңер. Калп эле сүйлөйт десе сүйлөй бересиңер бер жактан жөн эле. Америкадан сүйлөйсүңөр да жөн эле. Аляскадан сүйлөйсүңөр. Россия Украина менен элдешүүгө даяр, бирок Владимир Путин Россия согуштук аракеттерди токтотууга макул экенин, бирок бул биротоло тынчтык орнотуп, кризистин баштапкы себептерин жок кылышы керектигин белгилеген. Ошондой эле Украина 30 күндүк элдешүүнү күч менен мобилизациялоо жана курал-жарак жеткирүү үчүн колдонушу ыктымал экенин кошумчалаган.